Арстан алай кандай эле мурун таанычымын дегениңиз чынбы дейт. Валейкум ассалам. Арстан алай дос деп айтам. Дос болуп экөөбүз көп мурда жакын болуп жүргөнбүз. Анан кийинки учурларда баягы биздин жолубуз эки айрылыш деп баягы артисттер ырдап калгансыңарындай биз кичине баягы мнением не сошлись деп орустар айтат го. Ансыгардай ал президентке кандидат арасын коердун алдында анан экөөбүз жолугуп сүйлөшүп, ал президентке коем деп калганда кандай кылып коеюн, кандай бир жолдору бар, силер баягы шайлоодо жүрөсүңөр дегенде, анан мен ошол жерден айтып анан айткам: досум, мен барып президентке коюп атканыңда барып мени колдоп, жардамдашып, ушинтип эме кылып келейин. Бирок экөөбүздүкү эки башка болуп калып атпайбы? Мен элдерге чыгып алып, Алланы улуктап атсам, сен досум чыгып алып кайта башкача нерсени айтып атсаң, анан экөөбүздүкү туура эмес болуп калат го депчи. Ошондой эле сөз менен эле эме кылып анан алыстап кеткенбиз. Андан кийин мына Арстан алай досум бул мындай да: Бисмиллахи рахмани рахим деп айтып атабыз. Ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен. Баардык мактоолор Аллага деген сөз бар. Баардык мактоолор Алла. Анткени мактоонун ээси Алла. Мактоо Аллага гана жарашат. Калгандардын баары жаратылган нерселердин кемчиликтери бар. Алланын гана кемчилиги жок. Ошонун үчүн мактоонун ээси жалгыз Алла деп ошентип айтабыз. Ошон үчүн Алла жалгыз деп айтабыз. Анан Арстан досум кандай кылтат? Мен Кудаймын деп айтып атат. Мен Кудаймын деп айткандай, ал кандай ой менен айтып атат, анын ички эмеси, ой жүгүртүүсү менен балким орустар айткандай, может, туура эмес подача кылып айтып алып аткандыр. Ушу мен Кудаймын дегени, мен балким мен бир өзгөчө бир ойду айткым келет, мен өзүмчө бир ой жүгүртүүм бар деген нерсе менен, мен бир инсан, бир Алланын бир пендеси, бир ушундай бир ар бир пендеси ушундай жараткан. Алла балким мен ошону мен өзүмчө бир касиетим же бир өзүмчө бир оюм бар деп айткысы келип атабы? Бирок түзмө түз элдин угуусу боюнча, элдин түшүнүгү боюнча ал айтып атат: мен Кудаймын деп. Кудай жалгыз. Кул холлоху ахад, Аллоху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Алла жалгыз, ал ата-энеси жок, анын балдары жок, ал төрөлгөн эмес, төрөлбөйт, ал түбөлүктүү, бар болгон. Ал жалгыз деп айтылып атат. Эми жалгыз деп айтылып атса, Арстан досум мен Кудаймын деп атса, Алла мен жалгызмын деп атса, анан Арстан досум кантип мен Кудаймын деп айтат? Эгерде ал Арстандын атасы бар, чоң атасы бар, жети атасы бар, бала бакырасы бар, анда кул холлоху ахад, Аллоху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деген сүрө кандай болуп калды? Муну жокко чыгарып атабы дегендей. Бул оор нерсе эми досум кандай ой менен айтты экен, дагы мен айтып алып дагы коркуп кетем өзүм. Бирок угуп калса ойлонобу экен деген ой менен дагы айтып калып атам. Анан мен мындай бир аян келди мага деген сөз бар да, досточу. Анан мен айтайын деп бир сурайын дедим эле. Эгер сен Кудай болгон болсо, аян сенден чыгыш керек эле го. Сага аян келип аткан болсо, демек сенден дагы башка бир күч бар экен да. Аллах деген досум. Ошон үчүн эми Арстан, мен мынтип эле айтам. Бир эле Арстан алай деп аны айтып, Арстан алай ушундай экен, тигиндей экен деп элдер айтып баштаганда, мен да мынтип айткам: бир туугандар, бул Арстан алай досум коомдогу Арстан алайдын эле бир үлгүсү. Ал эми арабызда бирөөбүздүн агабыз, бирөөбүздүн карындашыбыз, бирөөбүздүн эжебиз, бирөөбүздүн апабыз мына ошо Арстан алай досумдай болуп эле ой жүгүртүп, ошондой эле Алланын улуктугуна, Алланын мээримдүүлүгүнө, Алланын жалгыздыгына ишенбей жүргөн адамдарыбыз көп. Башка динге өтүп алганыбыз андан көп. Ошон үчүн өзүңүздөр деле ойлонуп көрүңүздөр. Кечээ Арстан алай досум өзү президентке койгондо, анын аркасынан колдоп аткан,
аны колдоп ошончо кол коюп президенттикке кол коюп аткан адамдар алар кимдер? Алар деле биздин бир туугандар да. Демек, биз ушундай кылышыбыз керек. Анан ал Арстан Алай минтип койду, тигинтип койду деп аны бөлүп, ага катуу сөздөрдү айтып, ушундай кылгандан көрө, анан теңирчи экен деп ага дагы бир өзүнчө агрессивный мамиле кылбашыбыз керек. Теңирчи болгон дагы ошол өзүбүздүн ата бабаларыбыз, туугандарыбыз, бирөөлөрүбүздүн жакындарыбыз. Андан көрө ошол сөздү, ошол теңир деген, жараткан дегенди биз кыргызча эле айтып атабыз. Алланын аты менен теңир деп айтабыз, жараткан деп айтабыз, Кудай деп айтабыз, Орустар Бог деп айтат, арабтар Аллах деп айтат. Бирок ошол жалгыз эле Кудайды айтып атабыз. Бирок ошол сыйынуунун жолу кандай? Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып атабызбы же себептерге сыйынып атабызбы? Мына ушул. Бул эми ширк маселеси, ал өзүнчө тема. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз бири-бирибизди мындай, мына айтат го могу жерде, момундун бир эмеси, белгиси, момун мусулмансыңбы десе, ооба, алхамдулилла мусулман. Бирок ошонун арасында момунсуңбу десе дагы, иншалла момунмун деп айтышыбыз керек экен. Буюрса момунмун. Анткени момун болуш үчүн дагы бир топ айырмачылыктар, белгилер бар. Ошо момун мусулмандын да бир сөз бар. Момун бир тууган өзүнүн ушул мусулман бир тууганына өзүнө каалаганды каалабаса, ал момун эмес. Анда ал мусулман, андай мусулман эмес деген сөз экен да. Демек, биз ошол бүт ошо бир туугандарыбыз кайсыл динде, кайсыл агымда, кайсыл сектада жүргөн болсо да ошол бүт баарыбыз өзүбүздүн бир туугандар. Ошон үчүн келиңиздер ошолордун баарын Алланын жалгыз экендигине, калганыбыз баарыбыз ошо Алланын жараткан макулук экендигибизди тааныш үчүн чакыралы бири-бирибизди. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы Борончу байке, бактылуулук деген эмне? Валейкум ассалам. Бактылуулук деген бул эки дүйнөнүн бактылуулугун каалаймын деп биз дуа кылабыз дайыма. Кудай Таала эки дүйнөнүн бактылуулугун Алладан сурансак, эки дүйнөдө да бактылуулукту берет. Алла ошо бул дүйнөдө да, эки дүйнөдө да бактылуу болсун деп мына Куранды түшүргөн. Куранды тирүүлөргө түшүрдүк деген мына айтылган сөзү ошондон. Анткени биз Куранды окуп, Куран аркылуу жашап, анткени тартип, мына конституция деле мына ошол Курандан алынып, мындай жашайт, тигиндей жашай эле тартиби Курандан алынган. Баары мисалы бир нерсени чече албай атса дагы, соттордун деле чечип атканы деле, кыскасы жашообузда эмнени пайдаланып аткан болсок деле, ошонун баарын эле биз Курандан алып эле ар башкача китеп кылып эле өзүбүздүн жашообузда пайдаланып атпайбызбы? Мына ушул Куран китептеги жазылгандарды туура пайдалансак, эми смотря кандай пайдаланабыз, туура пайдалана турган болсок, анда эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Бул жашоодо дагы бейпилчилик менен, мына бактылуулук бул бейпилчилик. Жүрөгүңдөгү эң бейпилчилик, напсиң ток, жакшынакай эч кимге жамандык каалабайсың, эч кимди жаман көрбөйсүң, эч кимге бир нерсе кылып мындай бир көз артпайсың, ичиң таарыбайт, кыжаалат болбойсуң. Сен кыжаалат болсоң деле баары Алланын ага берген ырыскысын сен тартып ала албайсың. Ошон үчүн ушул нерседен, жаман нерселерден арылып, таза жашап жүргөн адам ошол бактылуу. Бай болуп, бирөө бактылуулукту бирөө байлыктан издейт, бактылуулукту бирөө аялдан издейт, бактылуулукту бирөө акчадан издейт, бирөө дүйнөдөн издейт. Ар ким ар кайсыдан бактылуулукту издейт. Бирок бактылуулук динде деп атпайт. Динде. Анткени бактылуулук биз акыретибизди убактылуу жашоодогу кичине бир нерсеге жетишип калган. Бул жашоонун бактылуулугун элестеткен адам, ал ошол апсыгып бир нерсеге жетип, ошондон жетип алса, ошондон аябай ырахат алып жашаган адам, ал бул дүйнөдө бактылуу адам. Акыретине дагы, бул жашоого дагы карап, напсиси топук болуп, жамандык кылбай, бирөөнө кыянатчылык кылбай, өзүнүн адал тапкан эмгегинен ырахаттанып, бейпилчиликте дайыма бирөөнө жакшылык кылса, ага дагы жакшылык кылат. Бирөөнө жамандык кылсаң, ал ага сөзсүз жамандык кылат. Ошон үчүн жакшы нерсени гана жүрөгүңө батырсаң, жүрөгүңдөгү кара нерсени жакшы нерсеге толтурган болсоң, ошондо сен
бактылуу адамсың го деп ойлойм. Бактылуулук ошон үчүн эки дүйнөнүн бактылуулугу, бул жашоодо дагы, акыретте да бактылуулук болот. Динден гана табат экенбиз аны биз бактылуулук.